Салам достор, Т-медиада фейк көзүмөл, сиздер мен Улукбек Салиулу. Акыркы кездерде каржы пирамидалардын жарнамаларына социалдык тармактарда көп туш болуп калдым. Алдамчыларга алданган кыргызстандык жарандар акчасын кайра кайтара албай жүргөндөр да жок эмес. Ал тургай атактуу, белгилүү адамдарда андай каржы пирамидаларды жарнамалап жүрүшөт. Мисалы Гүлзат Мамытбек шылуундук боюнча айыпталып, шарттуу түрдө кесилген. Коңшу өлкө Казакстандагы белгилүү блогерлер Патруль сериалы аркылуу таанылган Мээржан Төрөбаев, Азизжан Саитбаев жана Мейирхан Шерниязов. Алар Казакстанда финансы пирамидасын түзүү жана башкаруу боюнча кылмышка шектелип кармалышкан. Алар 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал эми Гүлжан Алтмышбаева Herm Finance Limited компаниясы өздөрүн инвестициялык компания деп атап жүргөнүн, бирок иш жүзүндө алар финансы пирамидасы экенин өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Жада калса ал компанияга алдангандардын аты жөндөрүн да ачыктаган. Келгиле достор, Herm Finance Limited компаниясы тууралуу ачык булактардан маалымат издеп көрөлү. Интрига кылбай сөздүн башында эле айтып коелу. Аталган компания Россия Федерациясы жана Казакстанда финансылык пирамиданын элементтери бар деп кара тизмеге кирген. Бул компания инвестициялык компания эмес. Ал эми аталган компаниянын Кыргызстанда иш алып баруусу мыйзамсыз же мыйзамдуу деп айта албайбыз. Муну тийиштүү органдар текшерип чыгуусу зарыл, сөзсүз зарыл. Аталган компания өзүнүн партнеру катары кеңеш берген Life is Good жана эл аралык бизнес академиясын көрсөткөн. Life is Good компаниясы Орусияда да, Казакстанда да кара тизмеде. Hermes Limited'тин расмий сайты учурда иштебейт экен. Сайтты веб-архивтен карасак, Россия Федерациясынын күч органдары тарабынан мыйзам бузгандыгы үчүн жабылган деген билдирүүгө туш болдук. Hermes сунушунун маңызы төмөндөгүдөй. Инвесторлор эсеп ачып, компанияга АКШ долларын же евро которушат. Жана анын ордуна пассивдүү киреше алышат. Бирок кирешени Vista'дагы эсептен алышат. Vista эсеби аманат жана инвестициялык функцияларды бириктирет. Hermes мурун Life is Good бренди менен белгилүү болгон болсо, учурда Hermes деп эл арасында кеңири жайылууда. Hermesке акча салып, ал жерден киреше же пайда табуу үчүн Vista эсебин ачуу керек болот. Ал эми Vista эсебин ачуу Hermes компаниясынын өкүлүнүн көзөмөл астында гана мүмкүн. Vista эсебин болсо Hermes компаниясы өздөрү ойлоп тапкан. Бул тууралуу аталган компаниянын расмий сайтында 2014-жылы жарыяланган. Муну веб-архивтен көрө аласыз. Бул да болсо финансылык пирамиданын элементтеринин бири. Улантабыз достор. Буга чейин Hermes'тин сайтына Белиздин офшордук штатындагы каттоонун көчүрмөсү жарыяланган. Учурда сертификат жалпыга жеткиликтүү эмес, бирок Google баарын эстейт. Офшордук зонада катталган компания салыктан толук бошотулат жана финансылык туруктуулукту компанияга кепилдейт. Бул компаниядан эсеп ачып, акчасын берген жарандардын финансылык туруктуулугун эч ким кепилдебейт. Кайсыл бир компанияга акчасын берерден мурун аны бир сыйра текшерип чыгууга чакырат элек. Ал эми Hermes компаниясына өзүңүздүн каражаттарыңызды ишенип берүү же бербөө өзүңүздүн эркиңиз. Ушун менен бул жолку чыгарылыш соңуна жетти. Эгерде сизде дагы кандайдыр бир күмөндүү маалыматтар болсо, менин жеке баракчама жана Т-медианын официалдуу баракчасына кат кылып калтырыңыз. Ошондой эле биздин социалдык тармактарга сөз түрдө катталыңыз. Т-медиа телеканалы жалпы маалыматтарды сиздерге жеткирип берүүгө ар дайым даяр.